Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын бүгүнкү коноктору Жайыл райондук бириккен аймактык ооруканасынын кызматкерлери. Кош келдиңиздер. Мына сизден баштасак, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, бул жерге кандай маселени козгоп келдиңиздер? Депутаттардан эмне угалы деп келдиңиздер? Мен өзүм неврологмун, врач-невролог, заведующий отделением. Иштегениме 20 жыл болду. Ну, көйгөйлүү вопрос — это зарплата и жилье жаштарга. Ошол вопростор менен келгенбиз. Сиздер орто эсеп менен айына канча майын аласыздар, ошол жетеби? Жетпейт. 9 миң, 10 миң алабыз айына. Медсестралар еще меньше. Медсестралар меньше, санитаркалар еще меньше алышат. Калкешева Гулия Рахманбердиевна, СПИД лабораториясынын бөлүм башчысы болуп иштейм. 4 район боюнча СПИДтин заведующиймин. Биздикиде менин эле ошол айлык айкыны маянаны көтөрүү боюнча анан кийин жаңы оборудованиялар келсе лабораторияга же больницага жаңы оборудованиялар алып келинишин эме кылат болчу. Мисалы, сиздердин ошол лабораториянын абалы кандай азыркы учурда? Жабдууларга кайсы жылкы Эми жабдуулар? аябай жаман деп айтпайм, бирок дагы көбөйүп, дагы өсүп эме болушун каалайт болчу. Кийин Мен Алымкулова Роза, Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасынын директордун орун басары болуп иштейм. Эми бизде больницада ошо көйгөйлөр кайсы? Бизде Жайыл районунун больницасы кыргызча айтканда 9 жолдун томунда турат. Бишкек Ош, Бишкек Тарас, Бишкек Талас жолдорунда абдан көп мындай авариялар болот, дорожно-транспортный происшествиялар болуп, бизге больнойлор абдан көп түшөт. Эң биринчи жардамды биз беришибиз керек. Анан бизде рентген аппарат жок. Эң аябай керектүү болгон рентген аппарат абдан эски болуп, ошол эмеден чыгып калды да, иштөөдөн. Анын трубкасы жарабай калып, биз Минздравка бир нече жолу кат жөнөткөнбүз, бизге алып беребиз деп. Ошону күтүп эле жатабыз, бирок бизде абдан иштөөгө ошо кыйынчылык жаратат да рентген аппараттын жоктугу. Депутаттардан азыр эмне сурап келдиңиздер? Рентген аппарат сурап келдиңиздерби? Депутаттарга эң негизги маселеңиздер кайсыл болду? Эң негизги маселе башында айтышпадыбы? Бул врачтардын эмгек акысы деп. 9-10 миңди ал көпкө иштеген, жогорку категориясы бар, стажы көбүрөөк болгон врачтар алат. Ал эми жаңы келген врачтардын базовый ставкасы 5 миң сом. Жаңы келген врачтар эми КТУ кошуп, ошентип атып 6-7 миң алышат. Алардын квартира вопросу аябай өтө курч турат. Анткени жаңы келген врачтарга же квартира, же жер бөлүнүп берилбейт да. Алган айлыгы 5-6 миң болсо, Кара Балтада мындай бир комната квартиралар 7-8 миң турат. Ушул жагынан аябай кыйынчылык биздин. Жаштарды кармап калганыбызга абдан кыйын болуп атат да. Мен Майканаев Болот Бекташевич, ушу Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасынын директору болуп иштейм. Бүгүнкү күндө ушу биз карап кете турган болсок, Жайыл аймактык оорукананын өзүнүн дагы жетишкен жана өзүнүн дагы мындай салымын кошкон элди кызмат кылып аткан учурда бар. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бир өтө маанилүү жанагы эң башкы маселеде каралып аткан бүгүнкү күндө региондорду өнүктүрүү деген жылы деп эсептелет. Баягы президентибиздин жарлыгы менен ошондо мындай цифризация деп жүрүп атат. Бүгүнкү күндө электронный саламаттык сактоону киргизгенден биз бирден биринчиси биз болгонбуз. Себеби дегенде быйыл мынакей 4-жылга кетип баратат. Мен бул жакшы жагын айтып кетким келет. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү күндө студияга келген бизде тажрыйбалуу врачтар бул 30 жана 40 жылдан өйдө иштеген. Жана ошолорго аралашып турган биздин жаш врач кадрларыбыз, бул биздин артыбызда тургандар. Себеби дегенде булар биздин келечегибиз, биздин үмүтүбүз болгондон кийин өтө цифризация болуп атканда электрондук дегенде
биз ушундан калып калабыз деп ойлосок, жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө тажрыйбалуу врачтарыбыз алдыңкыга оозуп, ушу жаштар менен тең тайлашып, ошонун кесепетинен биз бүгүнкү күндө бирден бир болуп туруп электрондук здравоохранение же карта пациента деп коет, ошону киргизип, быйыл 4-жыл иштеп кетип баратабыз. Бул деген эмне деп айтат? Себебен биздин арабызда дагы бир 69 дарыгер болсо, ошонун 25-27% жаш врачтар деп алынат. Мынакей ошону 27% алып көргөндө, ошо биздин окуп, үйрөнгөндөн кийин, тажрыйба алгандан кийин кетип калбаш үчүн жергиликтүү бийликтердин дагы салымы, кошумчасы ушундай болуш керек. Жер бөлүп берүү, же болбосо буларга бөлмө, же болбосо бул үй бөлүп берүү дегенде, эми үйгө да биз мындай көбүрөөк болуп калса дагы, жер бөлүп берсе дагы, булар отурукташып, үй болгондон кийин аерге иштеп калуу дагы өздөрүнө максат коюлат эле да. Бир ошо маселени көтөрүп Азыркы атабыз. жаш кадрларыңыздар кантип жашап атат? Каякта жашап атат? Жери жок, үйү жок, квартирасы жок. Бул жаш кадросун жашагандарыбыздын өздөрүнүн аракети жана ата энесинин жардамы менен, өздөрүнүн дагы ушу маянасынын аздыгына карабастан дагы ошондой өздөрүнө эми мындай баягы журканга карап бутуңду сун дейт, ошого жараша булар да ошого карап жашап атышат өзүнүн маянасына дагы. Рахмат. Мен өзүм Молдажиева Каным Ишембаевна, педиатр болуп иштейм 40 жылдан бери. Менин көйгөйүм азыркы убакта жанакы бала жана эне деген ден соолугу жөнүндө көп иштер жасалып атат. Ошолордун өлүмүн азайтуу боюнча. Анан бизде көйгөй маселе ремобиль. Кээ бир оорулар болот, балдардын оорулары роддомдон төрөлөт, бизде түшүп калат. Мындай түшүнүксүз оорулар, катуу түшүнүксүз ооруларды третичный уровень деп коет бизде. Жанакы институт акушерства педиатрия баланы коргоо институтуна которуш керек болуп калат. Ошолорго бизде которгонго ошо ремобиль жок. Бизде 20 жылдан ашык өткөн бир Жигули бар. Болот Бекташевич айткан жок. Ал болсо ургентный службаны күнү түн иштейт. Ургентный служба деп коет, гинеколог врачтарды алып келет түнү менен. 20 жылдан бери күнү түн иштеген машинеда. Анан ал машина менен ушундай жол менен шаарга кичинекей катуу ооруган баланы аппарат менен которуп калабыз кээ бирде. Ошонун жашоосун өлүмүн кыскартыш үчүн, ошол баланы спасать этиш үчүн. Анан ошол машина менен жиберип калабыз. Риск кетет да биринчиден. Биз переживать этебиз, сопровождать этебиз, бирок ал жерде оборудование жок. Может бала кислородозависимый, может аппарат менен которуп калабыз. Ошолго машинебиз жок. Рахмат. Рахмат. Мен Насанкул Садыкулович 45 лет. 45 жылдан бери иштейм медицинада. Ар кандай должностьта иштедим. Но медицинанын проблемалары жанагы айтылып аткандын баары тең туура. Эми баардыгы эле республикага тиешелүү болуш керек жана айтылып аткан. Эми менин суроом ушундай да, 45 жылдан бери иштейт экенсиз. Кыргыз мамлекетинин Советтер Союзу учурундагы мүмкүнчүлүктөрүн, эгемендүүлүк алган жылдардагы өткөн учурдагы мүмкүнчүлүктөрүн жана азыркы мүмкүнчүлүктөрүн сиз көрүп турасыз да. Анан кийин сиздерде мындай ондогон маселелер бар экен. Ошолордун баардыгын чечип берүүгө мындай өкмөттүн, мамлекеттин күчү жетет деп ойлойсузбу? Эми баягы баардыгын чечпесе дагы государственный же болбосо министерственный уровенде баягы государство социальный политика менен жүргөндөн кийин ошолорду по возможности решать этиш керек да. Мисалы эми вот бул жерде врач турат, жаш врач. Жанагы ипотека, квартирный эме жеген боюнча жолдош иштебесе, аял иштебесе, өзү жаңгыз иштесе, ипотека ала албай атат. Райондор бар, Ош областында, сиздер билесиздер да, проблеманы барын республикада. Баткенде, мисалы, врачтар кээ бир аялдарга барбайт экен. Бизге хорошо районго жаш врачтар келет. Ошол врачтарды сохранить этип, укрепить этип, ошол местага калтырып коюп, бизден кийинки жаш балдар иштеп, ошол бизден опытты үйрөнүп, анан кийин дагы ошол эмени тиги улап кеткендей болуш керек да. Антпесе бири-бирибизден үйрөнбөсөк, медицинадан бүгүн жаш бала келип эле иштеп кетиш деген кыйын аябай.
Ошон үчүн определенный поколениядагы элдер болуш керек да. Бизден кийин да жаш балдар ошол жерде калып иштегендей болуш керек. Ошон үчүн биздин күйүп атканыбыз ошо. Ушул балдар квартира алып, ошол жерде закрепиться этип, ар кайсы жерден келсе да, Оштон келсе да, Баткенден келсе дагы, Тигемеден келсе да ошол жерге иштеп калса, мындан ары улап кете турган болсо деген проблема да бизде көтөрүп атканыбыз. Эми Кыргызстанда мынакей ушун социалдык маселелер абдан көп. Мугалимдерге дагы зарплатаны көбөйтүш керек, медицина кызматкерлерине да көбөйтүш керек. Сиздин баамыңызда ушуга мамлекеттин экономикалык мүмкүнчүлүгү жетип турабы азыркы? Мындай вопрос көтөрүп атпайсызбы? Ушул деле проблемалардын баары эле местный уровень решать эте турган, жоксо директор решать эте турган деп айтып атпайсызбы? Решать эте турган возможность бар экен деп. Мамлекеттин ошол экономикалык мүмкүнчүлүгү жетиштүү деп ойлойсузбу? Ошо сиздин айтып аткан баардык маселелерди чечип берүүгө. Эми постепенно баарын тең бир убакта мен директор болуп турган 2000-жылдарда сооплата дегенди киргизген. Сооплата киргизгенде айтышкан. Сооплата деген жылдан жылга асаят. Бюджетный финансирование здравоохранения көбөйөт. Ошондо сооплата постепенно асайып жоголот деген. Сооплата деген бүгүнкүгө чейин существует. Даже көбөйүп. Бюджетное финансирование достаточно, наверное, жок. Ошон үчүн да ошол проблемалардын баары бүт ошондон чыгып атат. А частный структураларда технический алат 15 000 сом, 16 000 сом. Аны кантип ошондой эме болсун? Бирок эми мамлекетте акча каражат жок болуп атса, ошо сиздердин эмгек акыңыздарды көбөйтүүгө эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Эми мындай да бир жактан табылыш керек да. Мисалы, былтыркы жылы подняли, например, заработную плату медработников. Бир жактан табылды да, правильно? Ошондой кылып табылыш керек да. Кандай кылып аны? Бир жак деген каяк? Эми мындай да. Правительство деген эмегерде быйыл мына көтөрөбүз деп атат, бир жактан табып атат да, правильно? Я түшүнүп эле турам, эми 6 же 8 миллиард дефицит менен бюджет чыгып атса республика, анан каяктан табат дегендей кылып атасыз да. Эми ойлонуш керек да правительстводон. Ойлонуш керек. Эми ал биздин уровеньде эмес да. Ал Министерство экономическое развитие деген отурат, Министерство финансов деген отурат, правительстводо отурат элдер. Ошолор это задача. Башкача айтканда иштегиле деп аткан турбайсызбы? Иштеш керек. Баарыбыз тең иштейбиз, биз деле иштеп атпайбыз. Прилуцкий Григорий Валерьевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Ну, что касается нашего отделения в частности, уже было сказано, что наше лечебное учреждение находится на стратегической трассе. И Бишкек-Ош, и Бишкек-Тарас, и далее. Высокий уровень травматизма. Очень много пациентов у нас поступает вот именно по пути исследования в тот или иной регион. Отделение у нас многопрофильное. Мы не делимся, как в Бишкеке. У нас и дети, весь хирургический профиль, соматические больные у нас тоже. Техническое обеспечение требует, конечно, больших вложений, обновлений, изменений. Но аппаратура медицинская, вы сами прекрасно знаете, крайне дорогая. Вот остро у нас стоит вопрос об аппаратуре искусственной вентиляции легких. Руководство больницы приобретает, нам сейчас ставится вопрос о приобретении одного аппарата. Но нам нужен и детский аппарат искусственной вентиляции легких. Это тоже острый вопрос. Но стоимость этой аппаратуры очень высокая. Спасибо. Галина Ивановна, зав. Лаборатории, клиническая, спецлаборатория уже сказала, но у нас в лаборатории одни и те же проблемы. Не потому, что у нас нет, есть у нас оборудование, но критерий того, что сейчас высокотехнологичная аппаратура, хотелось бы и в нашем регионе такую же иметь, чтобы наши доктора пользовались вот именно уже современными методами исследований. Вернее, мы будем исследовать, а они уже будут результатами этих исследований пользоваться, чтобы расширить объем исследований. Вот для этого, я говорю, уже многие сказали о том, что необходимо приобретение новой аппаратуры. Опять-таки, аппаратура дорого стоит.
Эми ошол аппаратуралардын жетишпегенинен сырткары Маянадагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп атса керек. Айтсаңыз, мына сиз канча жыл ушул медицина тармагында иштеп атасыз? Сизди ушул өзүңүз иштеп аткан мекемеде кармап турган бул эмне? Врачом-лаборантом я работаю 28 лет уже, вот, а общий стаж уже 36 лет. Но, наверное, все-таки призвание и приверженность нашей профессии. Больше что можно еще сказать? А самое главное, мы любим свою профессию. Мен Ахматов Маназбек Аблабекович, заведующий травматологией. 38 жылдан бери иштейм ошол жерде. Азыр көйгөйлүү маселелерди айтып койду, рентген аппарат бизге керек депчи, обязательно керек. Анан дорожно транспортный происшествияны карап көрсөк, 16-жылы 180 болсо, 17-жылы 160, азыр 18-жылы 130-га түшүп калды. Түшүп атат. Дорожно транспортный происшествие түшүп атат. Себеби деген жанагы видеонаблюдение бар эмес, ошого чоң рахмат. Ошого карата травма кичине азайып атат. Мен Назгүл Алякбаровна Жумадинова төрөт бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Медицинада 16 жылдан ашык болуп калды иштегениме. Эми биздин көйгөйүбүз кош бойлуулардын ден соолугу. Кош бойлуулардын ден соолугу жылдан жылга начарлайт. Кан аз, кан басымы бийик болот кээбирки аялдардыкы. Анан өздөрүнө көңүл жакшы бурбайт. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Ошол элдин экономикалык абалынын начарлыгыбы же болбосо мындай билим жок болуп атабы? Начар жашашат. Анан внутренний миграция деген бар. Бир райондон бир районго көчкөндө же бир областтан бир областка көчкөндө же Россиядан, Казакстандан иштеп келип, анан бизге келгенде учету жок болуп калат. Дарыгерлерге көп кайрылбайт, и билими да азыраак болуп калат да, өзүнүн коркунучтуу белгилерин билбей калышат аялдар. Рахмат. Кийинкиси. Саламатсыздарбы. Мен Молдалиева Гүлдөрү Мырзабековна, лор бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Азыркы учурда ошол мамлекет сиздерге көбүрөөк көңүл буруш үчүн экономиканын кайсыл тармактарына көңүл бурса кандай иштесе деп ойлойсуздар? Кандай десек, эми бул деген общий Кыргызстан проблемасы да, чтобы айлык төгөө үчүн материально-техническая база, экономика на высшем уровне болуш керек да. Айлык төгөө үчүн фабрика, заводдор иштеш керек, элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек, казнага акча түш керек. Ошол жактан эми аны депутаттар өзлөрү деле жакшы билет болуш керек. Анан рахмат. Келиңиз, сиз өзүңүз тааныштырып коюңуз. Койчикеева Гүлия, кардиология бөлүмүнүн башчысы. Уже 30 жылга жакындап калды иштегениме. Андан кийин сиз жана кызыктуу суроо берип атпайсызбы? Бул мамлекет кайсы, ушу биз айткан көйгөйлөрдүн баарын мамлекет кантип чечсе болот деп. Мен ойлогонум жанагы жергиликтүү жетекчилерди, өкмөт башчыларын, эгерде силер парламент жана ушулар сурасаңар, как они снижают смертность, как они обеспеченность врачами, то есть алардын ишмердүүлүгүн вот в этом плане сурасаңар, они бы сразу начали бы работать и выделять нам деньги, квартиры и земли. Как вы обеспечиваете врачами? Если он, например, проработал несколько лет и он ничего не сделал для нас, например, медицины, тот же мэр, тот же аким, например, вы внесите вот такое законодательство, чтобы смогли спрашивать, как они работают. Они же все рвутся к этой власти. Хотят же там работать. Ну и пусть тогда работает, выделяет нам и решает наши проблемы. Тогда... Мен Ирсалиева Райбиби Ирсалиевна, терапия бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Стаж работам 43 жыл. Эми азыр көйгөйдүү маселелердин баары айтылды. Аны кайталай бергенге убакыт да жетпейт, аны кайталашка кажат деле жок. Анан азыр ойлосок эми кылым өзгөрүлүп атат. Кылым өзгөрүлгөн сайын билим, илим астыга жылып атат. Анан ошол бизге аппаратуралар болбосо, действительно биздин иштешибиз деле өтө кыйын болот. Мисалы, реанимацияда мен часто консультация кылам. Искусственный вентиляция легкий деп коет. Ошол аппарат менен биз больнойдун демин алганын карап турушубуз керек да.
ошондо бизге канча кислород берип атат, канча кычкылтек чыгарып атат. А bizde ал аппаратура жок. Мен Исенканова Галина Сапарбековна, бөлүм башчысы ары түргөн балдар бөлүмүн иштейм. Стаж работам 40 жыл болду, анын ичинен 29 жыл болду. Мен отделение, межрайонное отделение, Московский район, Панфиловский район, Сокулук, өзүнүн Заильская территориальная больница, Сусамыр, и даже последние 3 года, 2015-тен шаардан переводят ко мне в отделение. Вот. Ну, 900 грамм, дайды выхаживать кылабыз. Отделениемде бар теңле бар. Вот. Только просто мен сураганым, педиатрлар келбейт. Вот. Хирургтар, акушер-гинекологтар келет, а детский врач болуп жок, келбейт да. Рахмат. Сиз айтыңыз кезек менен. Врач-урологмун. Семетей Канатбекович. 9 жыл болду иштеп атканыма, урология отделенияда. Ошо айлык маселеси бу жерде айтып аткан ылдый жаш врачтарга анан ошо рентген аппарат болуп атат. Рахмат. Меня зовут Марковская Лена Владимировна, я заведующая инфекционным отделением. Общий стаж у меня 40 лет в медицине, а как врач 30 лет. Как заведующий инфекционным отделением 15 почти лет, уже тоже 13. Айтсаңыз, ошо жергиликтүү элдин жашоо деңгээли менен салыштырып караганда медицина кызматкерлеринин жашоо деңгээли, жашоо сапаты канчалык деп айтууга болот? Оценка очень, скажем так, если по оценкам на 3. Медики живут, получая зарплату такую, очень сложно. Конечно, мы выживаем. Сложно содержать семью, сложно учить детей, сложно нормально, извините, позволить себе отдохнуть, уж не говоря о питании. Но это низкая зарплата, 5000 сомов. О чем можно говорить? Ведь все реально понимают, что это очень сложно жить. Врачам сложно жить. А как живется средним, младшим медицинскому персоналу? Ну, это даже... Тут уже много про это говорили, и мне... Это боль. Это наша боль, и поэтому просьба, конечно, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Спасибо. Я врач-реаниматолог-анестезиолог. Фамилия моя Гасанов Асан. Работаю с 2013 года в Джаильском районе реаниматологом. Сразу устроился в больницу. У меня несколько предложений в плане того, что первое у нас, конечно, это зарплата низкая, как молодого специалиста. До этого все говорили об этом. Второе, ипотечное кредитование. Условия выставлены тем, что ипотечное кредитование молодого специалиста вообще нереальные. Как это делается? Я сам испытал это. Я получаю зарплату 7000 сомов. Я совместительский хирург и реаниматолог-анестезиолог. Документы собрал. У меня 3 детей. Жена. Пошел, документы сдал. Они посмотрели, сколько я получаю зарплату, они сказали, ты не можешь получить, потому что у тебя зарплата недостойная. Понимаете? А если жена у меня домохозяйка, детей воспитывает, что мне делать? Я Ниязов Адлит, работаю в отделении хирургии. Вот вы задали вопрос, как выживают молодые специалисты. Молодые специалисты, они как у нас выживают? Они работают на нескольких работах. Я сам работаю на нескольких работах, получаю на второстепенной работе намного больше, чем на основной. И это, если честно, основная работа, я все равно не покидаю ее, потому что она мне нравится. Я Ибрагимов Бахрам Исраилович, заведующий приемно-диагностического отделения ОТБ Жаильского района. Но что я могу сказать? Все самые насущные проблемы уже были оглашены. Единственное, что я могу добавить, извиняюсь, что это опять же просьба, как заведующий приемно-диагностического отделения я бы хотел обратить внимание на стройку, которую мы уже планировали и которая уже давно имеется план, но там какие-то загвоздки имеются, обратить на это внимание, чтобы построить нам новую реанимацию и чтобы у нас в одном едином блоке были самые основные отделения, как реанимация, приемный покой, хирургия, травматология. Вот если вот эту стройку сделать небольшую, все будет
намного удобнее для пациента. Он не будет бежать в реанимацию или в хирургию, это тоже занимает какое-то время, или консультант, чтобы бежал. Только вот это. Рахмат, парламентаризм сабактары талкуусун ушуну менен соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаттары менен жолугууга келген Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасынын дарыгерлери болду. Сиздерди келе жаткан ошол медицина кызматкерлеринин күнү менен куттуктайбыз.